Мына бүгүнкү күндө Кыргызда болуп аткан кырсыкка бийликтегилер күнөөлүү. Өлүм житимге, рактын көбөйүшүнө, анткени айланайын атаңдын кебетеси ушу болсо, баланын деле духу түшүп калып атат да. Бийликтегилердин кебетеси ушу болсо, башы ооруйт да, жерин кемитип атса. Мейли багып атат, ал миграцияга башын оорутпачы. Ал кыргыз өзүнүн күнүн көрүп атат, керек болсо мамлекетти багып атат, элди багып атат, эн атасын багып, тамсалып акча жөнөтүп 3 миллиардка жакын доллар жөнөтүп бир жылда. Ошо мигранттар бир жыл жөнөтпөй эле мамлекетке салып койсо деле, мамлекет карысынан кутулуп кеткен атат керек болсочу. Жакшы түшүндүрсөң, ынандырсаң, ишендирсең. Мына ошо эл башчыларын көрүп эл настроениясы түшүп атат. Эмоцияга түшүп атат, оор ошондон пайда болуп атат. Мына да улуулукту сүйлөгөндөн анан эл айтып атпайбы ошо. Мага көп чалышты ушу эки эфирге чыкпай калганда. Эн атам кыжаалат болуп атат, үмүт өсүп калды, бир кайдасыз не болду дегенде, эми сөзгө. Мына урматтуу журтум. Келиңиздер ата бабанын мүнөзүн өзүбүзгө калыптандыралычы. Эмне ата бабабыз жалган айтты беле? Энелерибиз периштедей болгонго, умай энедей болгонго, ошо керемет касиет иштеген го. Башка улутка карабагыла. Силер көзүңөргө ишенсеңер, алданып каласыңар. Көкүрөгүңөргө ишенгиле. Кыргызда макал бар го. Көкүрөк көзүң көрбөсө, көзүң көргөндө не пайда депчи. Мына ааламдык түшүнүккө ишенгиле, келечекке ишенгиле. Ушу бийликтегилер ордун бошотуп берип эле кетсе, өтө чоң иш, аалам астында, арбак астында, Кудай астында чоң иш кылган болот эле. Эмнеге десе бул жерде мынтип атат, адам ааламдык түшүнүккө өтпөсө, ден соолугунан, ишинен, бала бакырасынан, өңүн, жүзүн карартып, сөзүн кунсуз кылып, ар бир адамдын байлыгынан, бийлигинен, мал пулунан, бала чакасынан кырсыктырам деп атат да. Ушу кырсыкка ушулар күнөөлүү. Өстүрө албаса, эл байкуш куурап атат да. Өстүрүп кетсе, кырсыгынан, кыйынчылыгынан кутулуп кетмек. Мына